Айтып тұрып алсақ болбойт да. Ошо умраға барып тұрып, нары Таиф деген шаар бар, Жидда дегени бар, тияк бияк алып кетип калып атыштыр да. Ал жерде ыйык Мекке менен Медина, ошол жерге эле барыш керек. Азыр мына эми зияратчылар Дубайды кошуп, анан кийин Турцияны кошуп, эми мына ыйык сапары бар го, ибадат сапарынчы башкаларга аралаштырбаш керек да. Ыйыкты ыйыктай калтырыш керек туугандар. Бул эс ала турган, рахаттана турган, деп ана базар кыдыра турган сапар эмес да. Анын коркунучтуусу эмне болуп атат? Меккеден Таифка чыкканда ал мийкаттан чыгып кетет. Мийкат деп коет. Кайра киргенде булар билбейт да. Урган бойдон Меккеге кирип атышат. Запрет кайра Меккеге киргенге. Ал жерден ихрам байлаш керек кайра башынан. Анан кайра келип умра кылыш керек. Анан кийин үйүңө кетишиң керек. Эгерде bunday кылбай өтүп кете турган болсоң, анда бир койго штрафка түшөсүң. Кийин казасын да аткарып бересиң. Казасына. А көп ондай кылбай эле Кыргызстанга баса берген турбайбы бундайларчы? Барыпчы. А бул кандай болот? Ошон үчүн мына алхамдулилlah умрага баруучулар, баарыңыздар барып келиңиздер. Мубарак болсун. Барыбыз барайлы. Бирок умрага алып баруучулар да сураныч. Аларды маселени билбесеңиз, тияка бияка кыдыртпаңыз. Жөн эле буларды ибадат кылган деп күнөөкөр кылып кайра алып келбеңиз. Китептерде ачык жазган. Ошол мийкаттан чыгып туруп киргенде ихрамсыз кире турган болсо күнөөкөр болот деген да. Күнөөкөр болот деп жазган. Экинчиси күнөөкөрү ошол эле калып калбастан бир койго штрафка салып коюп атасыз. Мейли анча-мынча байлар бир койду мынтип эле берип коет. Бир койду бере албагандар дагы бар да. Анан плюс муну казасын дагы аткарыш керек да. Кандай кыласың да? Бу качан барып казасын аткарат? Келгенден кийин өлүп калсачы? Жок, өлүп кала берет да. Аны бул казасын сен мойнуңда калабы? Ошон үчүн жөн эле акчаны көздөп эле ура кыла бербей, кичине туугандар ибадатты сурап алайлы, аалымдардан сурап алайлы. Кандай болсо кандай туура болот деп. Аракет кылабыз иншалла. Кудай кааласа